аксакал киши кайрылып калды. Менин ушинтип балам соттолуп кетти ушул алименттер боюнча. Анан деген эми неберелерим мамлекеттик кызматта иштей албайт экен, атасы алименттин аркасы менен соттолуп кетсе, госслужбага бара албайт экен деп эл арасында аябай чоң талкуу болуп атат. Ушул боюнча расмий комментарий берип коюңузчу. Мен жана айткандай алимент боюнча биринчи укук бузуу, экинчиден эгер алименттин суммасын толугу менен укук бузууда дагы кылмыш ишинде төлөсө, ал кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулат. Атайын бериниде бар. Ал эми кызмат мамлекеттик кызматка эгер коррупциялык кылмыштар менен гана соттолгон учурда ал кызматка бара албайт. Укук органдарда жалпы судимость болсо, буга чейин деле бара алчу эмес. Өзү негизи эми право бизде укук коргоо органдарында өзү эле эгерде ал сөзсүз түрдө таза болуш керек, баягы бир туугандар ата энесине чейин сөзсүз түрдө изилденет да. Ошол себептен жанагы депутаттар айтып атпайбы, баары эле соттолуп же Дастан Далбаевдин айткан көйгөй деле бекердин эмес да. Алимент үйлөнгөндө эле алиментти төлөп койсун деп атпайбы, ошо баягы өзүнөн өзү эле баласына бир эле алимент төлөө менен зыян келтирбей, анын келечегине да зыян келтиришет да. Ошону да ойлонуш керек бул жерде. Түшүнүктүү, рахмат. Мыйзамды колдойм биринчи окууда. Мыйзамды өзгөчө алименттер боюнча мен колдоп кетет элем. Анткени эркек баланы мындай жатканда жасап койгонун таштап коюп төлөбөй, карабай коюп, кандай алименттерди төлөбөй качканы, бул мен ойлойм эркек эмес да. Ошондуктан бул күчөтүп аткан норманы мен колдойт элем. Болгону бир аз түшүндүрмө да берип койсоңуз, биринчи эгерде качпай жок болсо 3 сутка, андан кийин 7 сутка, андан да кийин да төлөбөй жүрө берсе, анда коомдук жумуштар 200 саат, же болбосо 1 жылга отургузулат деп айтылып турат да. Бул жерде эми бир көйгөй бар да, ошол себептен мына эми бул алимент өндүргөн карызкорду эле күнөөлөй бербешибиз керек да, алардын атасы да ошол баланын келечекте анын баягы автобиографиясына да залакасы тийип калат дейм, атасы соттолгон деп. Ошол себептен бул жерде биз биринчи укук бузууга киргиздик. Укук бузуу деген укук бузуу катары гана эсептедик. 3 айдын ичинде алимент төлөбөсө, аны 3 суткага камакка алуу, эгер кайталанып жасалган болсо 7 суткага чейин камакка алалы деп атабыз. Анан эгер 1 жыл ичинде калбаса, анда коомдук жумуштар. Бул жерден биз толук баягы штраф деген өзү сумма алимент төлөй албаса, кайрагын үстүнө штраф салбастан айыптын баарын алдык. Бирок баягы биринчи шанс берип атабыз, эгерде баягы укук бузуу катарын эсептейбиз, анан эгер 1 жыл ашык төлөбөгөн болсо, ошол учурда гана кылмыш жаза жоопкерчилигине тарталык деп атабыз. Бул баягы жаш өспүрүмдүн гана укугун болгон, жаш өспүрүмдүн экинчи жагы да бар. Анын атасы болгондо аталык укугунан ажыратылбагандан кийин атасы дагы баягы соттолду деп соттолгон дебес үчүн биринчи ушундай кадамдарды берип атабыз. Туура, мен ушул жерге как раз сунуш берейин дедим эле да. Туура кадам, туура кылып атасыз. Эми алы камап койгондон кийин же жана 1 жылга чейин камаганга чейин баратпайбызбы? Мен ойлойм, жанагы отуруп аткан жерлерде азыр жумуш орун түзүлүп, мындай фабрика, завод сыяктуу цехтер ачылыптыр, башкалар ачылыптыр. Ал жерде айлыгын карап көрдүм, атайын интернеттен бүт 7.000 сомдон 14.000 сомго чейин алышат экен. Принудительно отурганда ошол жакта иштей турган, иштеп кайра ошол жана акчасын кайтарып бериш керек да. Кылып кошуп койсок болобу, кандай дейсиз экинчи окууга? Бул мыйзамда туура белгилеп атасыз, Мариям Нурович. Бул мыйзамда мажбурлап жумушка орноштуруу деген атайын дагы берене бар. Ал жерде билесиз да, көп алимент кирет, менин жумушум жок болсо кайсы акчамды төлөйүн деген шылтоо болот. Ошол себептен сол аткаруучулар өздөрүнүн сунушу менен мажбурлап жумушка орноштурат. Мисалы үчүн азыр айтылып атпайбы, ушул эле ГИКте жумушчулар жетишпейт, швейный цехтерде жумушчулар жетишпейт деп атпайбы? Ошол маалыматтар сот аткаруучулар алат, анан өздөрүнүн сунушу менен аларды мажбурлап жумушка орноштурабыз. Вот ошол эң туура болуптур, мен ойлойм. Бул норма каралган. Кайра эле качып жүрүп эле ана мен иштебейм да, эмне кылайын деп жүрө бербей, мажбурлап, керек болсо цехке иштесең иште, башка жакка иштесең иште деп, бирок иштетип, анан акчасын өндүрүп, балдарга берсе анда туура болот. Мыйзамыбызды колдойм, бул пунктты да колдоп кетет элем. Рахмат. Ошол алимент боюнча анализ кылсынчы. Канчасы төлөбөй жатат, эмне себеп менен төлөбөй жатат? Алиментти сурагандар канча убакытты алиментти алам деп канча убакытты кетирет? Сотко барыш, тияка банктарга кыдырыш, бир тойлоо убакыт кетет да, туурабы? Менимче биз ошол уже классикалык схемадан кетиш керекпиз. Алимент таптакыр жоюп, башка институтка биз барыш керекпиз. Болбойт бул алимент. Иштебейт. Аял эле күнөөлүү болуп калат да, барып тияка сотко барат,
банкка барат, ыйлап келет, бизге келет, РОВДга барат, арызданат, ышып, ар бир мамлекеттик органды кыдырат да. Биз андан көрүү мындай кылайлы. Бала төрөлсө, ажырашып кетсе үй бүлө. Анда ошол киши, мен билбейм, ким болсо дагы, ал алиментти төлөйлү, давайте биз так өлчөмдү көрсөтөлү, минимальный өлчөмдү көрсөтөлү. Сөзсүз ошону төлөш керек. Аны керек болсо мамлекет өзү төлөп берсин, бирок карыз болгон кишини иштетейли. Эми кечиргиле, эшекти даже керек болсо иштетейли аны. Ал төлөш керек да, ал баланы кылды, уже сөзсүз багыш керек. Кандай акыбалда болбосун. Ойлонуш керек, баланы кылганда ал оңой иш. Бирок ойлонуш керек, финансылык мүмкүнчүлүктү ойлонуш керек болчу. Турабы? А бизде кыла берет. Башка үй бүлөгө барып, тияктан кыла берет. Үчүнчү үй бүлөгө кыла берет. Бөлөкчө барып еще башка аял менен кыла берет. Ойлонбой эле кыла берет да. Андай болбош керек, жоопкерчилик болуш керек да. Андан ким күнөөлүү? Президент, депутаттар, өкмөт, сот, прокурор. Бүт баары күнөөлүү, бирок бул киши күнөөлүү эмес да. Туура белгиледиңиз. Эми мен суранычым, давайте тапшырманы ушундай берсеңиз, давайте анализ кылайлы. Алимент деген уже сотко там кайрылмай, андан кетейли. Ажырашты, все, сразу карыз болуп калдым, мамлекетке карыз болуп калдым. Мамлекет мейли ата энелик ушундай пособияны төлөп берсин, вот минимальный биз өлчөп берели, 10 000 сом болобу, 5 000 сом болобу, ай сайын төлөсүн, бирок киши ал уже мамлекетке карыз болот да. Каяка качсын, каякта болбосун, кайсы мүлк болбосун, мамлекет издесин, и ошону алып алсын да. Менимче биз ошого өш керекпиз. Ар бир уже жоопкерчилик сезиш керек. Болбойт андай. Дастан Алыбаевич, эми сөзүңүздүн баягы сөзүнүн эмеси бар, негизи бар, бирок жаштарыбыз үйлөнбөй коюшту мүмкүн да, муну менен баягы тамаша иретинде сиздин сөзүңүздө. Бирок статистикага токтолсок, 2019 жылдан берки жанагы нике жөнүндө үйлөнгөн боюнча статистиканы алсак, 22% орто эсеп менен жылына ажырашат экен. 22, 23, 22%. Алардын ичине канча алиментти төлбөгөндөр жүрөт да? Ажырашуу болот экен. Анан мен даже аталык укугунан ажыратылган фактыларды алдым. Мына эгер 25-жылы 341 аталык укугунан ажыратылган. Ушунун баардыгы ушу алименттин кесепетинен болот да, кээ бирлер алимент төлөө үчүн аталык укугунан баштатышат. Да, вот анализ кылсаңыз канча карыз болуп жүрүшөт. Сураныч, давайте действительно серьезный подход кылайлы да, потому что алиментный институт бул уже эскирди. Иштебей калды бул, чынындачы. Ал иштебей калды, потому что 60 000 бар экен, 60 000 сот аткаруу барак алимент боюнча бар экен. Суммасын так аныктаганга мүмкүн эмес экен. Анткени анын дагы причина, себеби ай сайын алимент өсүп турат, билесиздер. Өсүп турат. Ай сайын кошула берет. Ошол себептен аны так аныктай албайт экен. Анан сиз айтып атасыз го, турмушта үй бүлөнү түзгөндө вот ким мажбур кылып аткандар, давай сен күйөөгө тийиш керексиң, там давай мен качан тиесиң деп ушуну айткандар, алар дагы үй бүлөнү түзгөндө керек болсо үй бүлөлүк ушуна поручительствону бериш керек. Үй бүлө менен бир неме болуп калса, сен дагы каржы керек болсо обязательствону аткарасың. Сен дагы багыш керексиң. Сен дагы керек болсо, сен дагы ошол жерде күнөө бар. Конечно. Турабы? Вот, Үмүткан Нурозин, менде сураныч. Давайте, ладно, мен сунушту киргиздим. Сиз тапшырманы берсеңиз, сизде укук бар да, турабы? Тапшырманы берсеңиз, анализ кылсынчы. Керек болсо, сиз кылбасаңыз, биз кылайлы, бирок анализди бергилечи бизге дагы. Бирок Дастан Алыбаевич, биз эч качан бул үй бүлө деген бир кичинекей мамлекет деп баардыгыбыз айтып келебиз. Ошол себептен биз аны сакташыбыз керек. Бирок мамлекет кандай болуш керек? Күчтүү, жоопкерчиликтүү болуш керек. Көйгөй болуп жатат. Ошон үчүн биз ушул мыйзамда атайын фонддорду түзүүнү сунуштап жатабыз. Ошол алимент боюнча өндүрө албаган адамдарга мамлекеттин фонддун эсебинде төлөп берип, анан прокуратура регресстик порядкада өзүчө доо берип, андан өндүрүп алуу. Вот, это уже другой подход. Мен ошону примерно айтып атам да, мамлекет төлөп, ошо алименттик фондко толтура берсин, кишини издеп турабы? Менимче туура эле болот. Рахмат. Мына алименттер жөнүндө Дастан Алыбаевич абдан мындай бүгүн
тиги абдан катуу айтты, мен мындай орой айтты дейин, кыргыздын төл сөзү бар да. Муну эми баягы балада не күнөө деп эле койсоңуз болмок да. Кайра кайталадыңыз. Мен болуп кетиши да мүмкүн ал. Бирок эми чынында балада бул жарык дүйнөгө келген наристеде не күнөө? Бала эч тагдыры талкаланбаш керек, азап тартпаш керек бала. Бала жарык дүйнөгө келди, аны биринчи кезекте үй бүлө институту албетте бул чоң маселе. Мен өзүм да ушул идеология боюнча ушул бир доклад жазайын деп жүрөмүн. Бул үй бүлө институту талкаланды. Чынында биздин баалуулуктарыбыз жоголду. Бул жанагы алимент институту талкаланды деп атпайбыз, эскирди деп атабыз. Жок. Алиментке чейинки үй бүлө институтунда маселенин баары. Биз ошого көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Мен ошол мамлекеттик катчы институтуну киргизгенбиз. Ошол маселеде мына Алмаз Акунжанович, ошол маселенин үстүндө мынагы 60 миңден ашуун деген алиментине 60 миңден ашуун деп атасыз. Бул чоң трагедия улут үчүн, мамлекет үчүн. Биз эми Кудай кут кылсын, абдан мамлекетте чоң өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр болуп атат. Бирок ушул үй бүлө институту боюнча дагы бир кулагыңа күмүш сырга дегендей карашыбыз керек ошол маселени. Бул трагедия могу статистикачы. Ошон үчүн мен муногу тиги албетте биз мындай абдан ийкемдүү, жаңыча бир алимент деп эле алиментти, анан алимент төлөбөгөндөр үчүн биз тиги абдан жазаны күчөткөнбүз 7-чакырылышта. Бирок алимент тиги баары төлөп калып, тиги төлөбөй калгандар жокко чыгып калган жок да. Туурабы? Мына биз канча күчөткөнүбүз менен бул жакта проблема да күчөп атат да. Биз ошон үчүн башка жолдорун издешибиз керек. Ийкемдүү жолдорун издешибиз керек деген сунушту айткым келип атат да. Азыр алимент жөнүндө суроолор болуп атат. Алимент бул бактылуулар туш болгон учурда акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстанда абдан оор маселелер келип чыкты. Бул жарандык нике менен эле албалуу аялдарын, аларды кыймылсыз мүлккө укугун ажыратып, 2 бала, 3 баласы менен келиндерди таштап коюп, 2-3 аялды алган учурлар болуп атат да. Мына ошол маселе абдан оор, азыр өзүңүз билесиз. Алимент бул дагы жоопкерчилиги бар эркектер ошондой атайын регистрация менен каттоо менен алган учур. Ал эми мына жарандык нике менен алып туруп 3-4 бала угул таштап коюп, дагы 2-3-үчүнчүсүн таштап койгон учур абдан көп. Социалдык жактан оор абалда азыр кайрылгандар бизге көп. Ушул боюнча эмне айтат элеңиз? Бул эми мыйзамдан сырткары. Ал никенин бул жерде эгерде атасы тарабынан ал баланы өзүнүн атасы деп ал деген тааныган болсо, никенин эч кандай кереги жок, жарандык менен эле өндүрүлөт. Эгерде ал атасы тарабынан макулдук берилип, баласы катары таанылган болсо. Признание отцовства. Да, отцовствону кабыл алган болсо. Муну мен өзүм кошумча кат жүзүндө да берем, абдан оор маселе. Рахмат.